Коронавирустун 3 толкунунун жайылышы бир жумадан ашык убакыттан бери күч алууда. Кыргызстанда июнь айынын акыркы жумасында жана июль айынын башында эпидемиологиялык кырдаал кескин начарлашы мүмкүн деп эксперттер коңгуроо кагууда. Бүгүн бизге Ош шаарынын номер 5 Жоомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин 7 класстын окуучусу Айлуу Атабаева жалпы мектеп окуучуларына жайкы каникул мезгилинде санитардык гигиена эрежелерин сактоого чакырып, 2020-2021 окуу жылындагы окуу процессине коронавирустун тийгизген таасири боюнча төмөнкүлөргө токтолду. Сентябрдан баштап где-то январга чейин онлайн режимде болду. Анан кийин болсо январдан офлайн окуусу башталды. Кыйынчылыктар деле жок болчу, бирок көбүнчө математика менен кыргыз тил сабагында мындай кыйналаттыктан кийин биз доскадан жазып түшүндүргөнгө үйрөнүп калып, ошо онлайнда көбүнчөсү математикадан түшүнөбүз. Биздин мектепте болсо коронавирусту оорулар жок болчу. Бирок режим онлайнга өткөрдүңөр, э? Бизде офлайн өтүп атканда дагы жакшы болот деп, экичилер дагы 5 алып калып эме болуп, офлайнда деле ошондой эле болуп кетти. Экөөсүнөн жеңил болду, бирок бир эле математикадан кыйналаттык, а так нормально болду. Бизде болсо башкалардай деле маска тагынып, анан болсо ар бир адам, окуучу бир партада бирөө эле отурат эле да. Ушундагы. Колуңарды дезинфекция кылып, э? Ар кимисте антисептик, анан запасной маска болчу. Мектепке кирип атканда дагы антисептик масканы текшерет эле, анан дагы мектептердин ар бир кабинетинде антисептик бар эле. Коронавирус оорусу бар деп ойлойм. Вакцина керек болсо керек. Бирок бүгүнкү күндө сен вакцина алууга даярсың, э? Мүмкүндүр. Бул биринчи гигиена дегендей, бирок өзүндөй сакташкан болот. Онлайн режимде окуу кээ бир предметтердин өтүүсүнө, мисалы математика сабактарын доскага жазып көйнүп калгандыктан смартфон менен окуу бир топ түйшүк жаратканына жана ошондой эле кээ бир окуучуларга психикалык жактан дагы аябай таасир бергенин айтып, бирок коронавирус оорусуна ата-энелер менен жалпы окуучуларды кайдыгер болбошуна чакырды. Бул сунуштарды ар ким билет деп ойлойм. Мисалы болсо адамдан 5 метрдей алыста жүрүш керек. Көптөгөн адамдар транспорттарда чыкканда маска тагып эме болуш керек, антисептиктер менен. Мындай көп адам болбосо, мындай жөн эле маска жок болсо, жөн эле 5 метрлик аралыкты сакташ керек. Андай көп адам болсо, сөзсүз масканы тагыш керек.